5 каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биз ушул студияда Бишкек шаарындагы муниципалдык транспорттарда электрондук билет системасы тууралуу маек кылмакчыбыз. Студиябызда коногубуз Тулпар долбоорунун коомчулук менен иш алып баруу адиси Акматбеков Бекжан Майрамбекович. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биздин студиядагы байланыш номерларыбыз 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Биз түз эфирде суроолоруңуздарды узатканга даярбыз. Бекжан мырза, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Эми ошол Тулпар долбоору иштеп баштаганына 1 жылдан ашык убакыт болду. Жаңылышпасам, өткөн жылдын январь айында ишке киргизилген эле. Ошол убакыт аралыгында бул долбоор канчалык натыйжалуу болду, деги эле азыркы убакытка чейин ошол долбоор кандайча өнүгүп жатат, ошол боюнча жалпы айтып кетсеңиз. Жалпы маалымат түрүндө айтып кетсем, бул долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы негизинде ишке ашырылып жатат. Бул эмне өзгөчөлүгү бар? Биринчиден, Бишкек шаарынын бюджетинен акча каражаты кеткен эмес, 1 да сом. Себеби дегенде, бул мыйзамга ылайык жеке партнер, жеке компания келип, бардык акча каражатын өзүнүн эсебинен ошол проект долбоорду ишке ашырганга милдет алат. Анан былтыр негизи бул долбоорго тендер 2019 жаз айында, апрелдерде жүргүзүлгөн. Ошол тендердин негизинде швейцариялык BPC компаниясы жеңип чыгып, анан долбоорду ишке ашырууга баштаган. Анан былтыр 2020 жылы январьдын 1-инен баштап тесттик түрдө иштеп баштаган. Анан январь, февраль, мартка чейин тесттик түрдө иштеп, биз бардык долбоордун кемчиликтерин байкап, анан 1 марттан баштап толук кандуу коомдук транспортто муниципалдык автобус жана троллейбустарда ишке кирди. Ошол мезгилден баштап азыркы убакытка чейин айтып кетсем, көптөгөн жумуштар аткарылды. Аябай чоң мындай иш деп айтсам болот. Себеби дегенде 30 жыл аралыгындагы чогулган коомдук транспорттагы салт деп айтпаса болот. Ошонун бардыгын өзгөртүүгө биз аракет кылдык. Анан бизде болсо мындай өзүбүздүн жетишкендиктерибиз бар. Анан айтып кетсем, азыркы учурга чейин 1 марттан баштап азыркы учурга чейин карталар менен жалпы саны 4 миллионго жакын, ошонун 4 миллиондон ашык жүргүнчү жүрдү. Бул сандар албетте биз үчүн азыркы учурда аябай көп деле эмес. Бирок былтыркы жыл бардыгыбыз үчүн эле баягы жеңил жыл болгон жок, пандемия болду, ар кандай да окуялар болуп кетти. Ошол себептен коомдук транспорттагы 2 айга токтоду. Жүргүнчүлөр жүрбөгөнүнөн улам бул иш дагы солгундаган кичине. Анан бирок ошого карабастан биз болгон күч аракетибизди жумшап, Бишкек шаардыктарга долбоорду толук кандуу жакшы иштетип берели деп аракетибизди кылдык. Бизде азыр 3 категориядагы карталарыбыз бар. Бул 3 категория биринчиден бекер берүүчү кызыл түстөгү льготниктер деп коет. Аларга пенсионерлер, биринчи жана экинчи, үчүнчү категориядагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана мамлекеттик Кыргыз почта ишканасынын кызматкерлери жана ошондой эле бекер жүрүп бекер жол жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар ошолорго кызыл түстөгү картаны биз таратып жатабыз. Азыркы учурга чейин аларга 46 миңге жакын карта таратылды. Ал кызыл карта менен ошол бекер жол жүргөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Аны болсо өзүнүн жеке документтери менен барып, биздин 3 сервистик борбор бар, иштеп жатат азыр. Ошолорго барып алса болот. Ал эми 2 категория башка бул мектеп окуучуларына жана стандарттык карта бул калган бардык калуучуларга сатылат. Картанын баасы 50 сом, жана балансында 8 сом болот. Бул карта менен чектелбестен азыр биз дагы башка системаны бул жакшыртып, телефон аркылуу төлөм жүргүзүүгө дагы
жана башкача кылып баягы телефон аркылуу жүргүзсө демек карта алуунун да кажети жок болуп калат. ооба, эгерде биздин жарандарыбыз баягы карта менен колдонгонго ыңгайсыз болсо, телефонго атайын NFC технологиясы бар телефондордо азыркы. Эгерде ошол технологияны телефону колдосо, ошол аркылуу төлөм жүргүзсө болот. Бул үчүн биздин Тулпар мобилдик тиркемебизди телефонуна көчүрүш керек. Жана жеке кабинет ачып, ошого балансты толуктап, анан NFC аркылуу төлөм жүргүзсө болот. NFC болсо азыр Android үлгүсүндөгү телефондорго функция киргизилген. Ал эми iOS же болбосо iPhone телефондоруна азыркы учурда кире элек. Мындан тышкары биз азыркы учурда QR код аркылуу дагы төлөм киргизип жатабыз. Бул жаңы биздин функция деп айтып кетсек болот. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Мындай болгон QR коддор орнотулат троллейбус жана автобустардын ичине. Ошондо кардарларда эмне болуш керек? Жүргүнчүлөрдө чапталат дагы, анан кардарлар кирип баратып, телефонго атайын биздин айтып кеткен Тулпар тиркеме аркылуу кирип туруп, бул сканировать этет, бул кодду сканировать эткенден кийин төлөм жүргүзсө болот да. Же болбосо биякта деген транспорттун белгиси деп турат, 501 депчи мисалы. Ошол кодду терип эле электрондук түрдө төлөм жүргүзүп койсо болот да. Бул өзгөчөлүгү эмнеде? Бул болсо эч кандай баягы валидатордун атайын аппаратуранын кереги жок. Телефонунан жөн гана анан мындай болгон чапталган атайын. Бул долбоордун эми иштеп баштаганына 1 жылдан ашык убакыт болсо дагы, мындай коомдук транспортко түшкөндө деле байкасаңыздар керек. Көбүнчө жүргүнчүлөр болбосо дагы мындай тең жарымы адаттагыдай эле салтуу мындай накталай түрүндө айдоочуга акчасы төлөм акыны берип келишет да. Анан бул долбоордун мындай массалык түрдө кире албай жатканынын себептери эмне деп ойлойсуз? Массалык түрдө кире албай жатканына биринчиден бул официалдуу түрдө биз накталай акчаны мындай запрет кылып, накталай эмес толук түрдө өчүрүш керек. Ошондо гана бардыгы 100% өтөт деп ойдомун да. Бирок азыр көк түстөгү карталардын алып жатышат дагы эле 130 миңден ашуун Бишкек шаарынын тургундары алышты. Жана бул сандар дагы өсүп жатат. Күнүнө 20 миңден ашуун орто эсеп менен алганда биздин карта менен жол жүрүп жатышат. Бул эсеп албетте пайыз менен алганда көп деле эмес азыр. Бирок дагы өсөт деп ойлойбуз. Анан жакынкы учурда Бишкек мэриясы тарабынан эгерде официалдуу түрдө накталай эмес төлөмгө толук кандуу өтсөк, биз ойлойбуз ошондо система 100%га иштеп баштайт деп. Жакшы, ал эми сиз башында айтып кетпедиңизби? Бул Тулпар долбоорун ишке киргизгенге мэриядан бир дагы тыйын бөлүнгөн жок деп, туурабы? Анан бул долбоорду ишке киргизген, жанагы ишке киргизүүгө көмөктөшкөн чет элдик компаниянын бул учурда пайдасы эмнеде болду ошондо? Ошол айтып кеткен жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн мыйзамда негизинде жазылып жатат. Ошондо деген мисалы жеке компания ишке ашыргандан кийин ал жерде контракт түзүлгөн. Ошого ылайык ар бир мисалы жол жүргөндөн кандайдыр бир сумма жеке компанияга кетет. Анан ошонун эсебинен ошол кортулган акчанын баары кайтарылат деп айтсам болот да. Ал эми бул система болсо азыр дүйнөбүздүн көпчүлүк шаарларында ишке кирген, мурун эле иштеп баштаган. Бишкек шаарында дагы бул эртелеби кечпи кириш керек болчу, бирок бизде кеч кирди деп айтсам болот. Анан бул системанын эң башкы өзгөчөлүгү биз ошол бардык акча каражаты ачык түрдө көрүнөт. Жана шаарга түшүп жаткан бюджетке акча каражаты көбөйөт. Анан сол чөнтүккө акча каражаты жетпейт да. Мисалы ар бир тыйынга чейин каяка кандай сатылып жатканы, кандай кетип жатканы көрүнүп турат. Жакшы, эми ошол карта жөнүндө дагы кененирээк токтолсок, картаны кайсыл жерден алса болот биздин шаардыктарыбыз? Көк түстөгү карта биздин атайын пункттарда сатылат. Мисалы 3 бизде мобилдик операторлор бар. Ошолордун кеңселеринде сатылып жатат. Бул О, Мегаком, Билайн компанияларынын. Жана мындан тышкары бизде дагы Кыргыз почтасынын кеңселери бар. Ошол жерлерден алса болот, же болбосо айдоочулардын өздөрүнөн да алса болот, троллейбус жана автобустардан.
аларда дагы ар бирөөнүн айдоочусунда өзүндө болот карта. Бул картаны алууда мисалы ар кандай суммадагы баланс толуктап жатышпайбы жүргүнчүлөрүбүз туурабы? Анан канчалык көбүрөөк акча толуктасаң ошого жараша жеңилдетүүлөр барбы деген кандайдыр мындай шыктандыруучу система программалар каралганбы мында? Шыктандыруучу система биз өзүбүз тараптан мындай майрамдарга карата атайын конкурстарды жүргүзөбүз. Мисалы эң көп жүргөн жүргүнчү болсо ошолордон тандап чыгып атайын приздерди бердик. Мисалы жаңы жылга карата анан мындан тышкары жана айтып кеткен телефон аркылуу төлөм жүргүзгөнгө деп телефондагы призга ойнотуп жеңүүчүлөргө берек катары бердик. Ал эми жанагы көп суммадагы толуктаса скидка азырынча жок, бирок эгерде жүргүнчү көп жүрсө, ал болсо өзүнүн телефонуна атайын жүрүү проездин же болбосо проезднойдун коштуруп алса болот. Бир айга проездной коштуруп каалашынча жүрсө болот да. Ошо проездной демекчи эми биздин шаардыктарыбыз ошо проездной илгерки проезднойлорго абдан көнгөн болушу керек э. Ал мурда бир айдан экинчи айга чейин бир календардык айга жетчү эле туурабы? Бул Тулпар картасында ошондой мөөнөтү барбы? Мисалы айтайын деген ар бир эле жүргүнчү күнүгө түшө бербеген арасында жүргүнчүлөрүбүз бар туурабы? Мындай сейрек колдонгончу коомдук транспорту сейрек колдонгон жүргүнчүлөрүбүз бар. Алар картаны алып, ичине акча толтуруп, анан бирок колдонбой койсо, картанын мөөнөтү өтүп кетип, ичиндеги акча күйүп кетпейби? Жок, картанын мөөнөтү жок. Бул алгандан кийин каалагандай убакытка чейин колдонсо болот. Бирок ошол картаны сындырып же кандайдыр бир чийип албаш керек да. Эгерде карта мындай ушундай механический бир повреждение албаса, иштей берет, мөөнөтү жок. Иштей берет, демек мөөнөтү жок, жакшы, рахмат. Анда биз азыр маегибизди кыска жарнамалык тынуудан кийин улантсак. Бешинчи каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Тулпар долбоорунун коомчулук менен иш алып баруучу адиси Ахматбеков Бекжан Майрамбекович Борбор калаадагы муниципалдык транспорттарда азыр колдонуп жаткан электрондук билет системасы тууралуу маек кылып жатабыз. Студиядагы байланыш номерларыбыз 0312 59 20 70 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде Тулпар долбоорунун кызматкерине узатканга даярбыз. Анда эмесе Бекжан мырза, ушул WhatsApp номерубузга келген суроолордон сизге окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Мен билгенден көптөгөн жарандар телефону жок жүрөт, алар эмне кылат дейт. Эгер Тулпар картасы жок болсо, жана экинчи суроо бар экен, ошондо дароо окуп койсом. Саламатсыздарбы дейт. Мисалы банкирлер дагы эсеп ачканда картаны бекер беришет. 50 сомдук картанын баасы ичиндеги жүрүүнүн баасы менен бирдей болмоюнча, мындайча айтканда 50 сомдук картага 6 жолку жүрүү болмоюнча жыйынтык чыкпайт го. Буга кандай карайсыздар дейт. Биринчи суроо боюнча айтып кетейин. Эгерде телефону жок болсо, картасы да жок болсо, ошол жүргүнчү картаны айдоочудан алса болот. Ошол жерден кетип бараткан жерденчи. Ал жерден картаны алганда бир жол жүргөндө айдоочудан алса болот. Балансында 8 сом болот. Ошоктон алып эле ошол жерден төлөм жүргүзсө болот. Ал эми экинчи суроо боюнча бул жерде картанын өз баасы жана ошого кошулган 8 сомдук баланс менен ошол 50 сомдук сумма чыгат. Ал эми биздин льготниктерге бекер берилет да. Жакшы, дагы бир суроо. Саламатсыздарбы дейт. Мен Тоң районунан болом. Сиз айтып жатпайсызбы пенсионерлерге бекер деп? Сиздердин маршруттук такси бизге чейин жүрүп жатпайбы? Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да жеңилдиктер каралабы дейт. Бул аймактарга жүрчү коомдук транспорттарга тиешеси жок да туурабы? Ооба, бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Бишкек шаарынын ичинде тарифтерди Бишкек шаардык кеңешинин
токтом аркылуу көзөмөлдөнөт. Бул токтом акыркы жолу 2012 жылы 26 апрелде кабыл алынган. Ал жерде толук көрсөтүлгөн кайсыл жарандар ошол бекер жол жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар депчи. Ал жерде болсо Бишкек шаарынын тургундары же болбосо ошол катталган пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ошол жеңилдик алганга укугу бар деп жазылган. Жакшы, негизи жалпы жонунан алганда эле ошол биздин Борбор калаада мындай коомдук транспорт маселеси абдан курч экенин билебиз да. Азыркы учурда ошол шаарда канча коомдук транспорт күнүгө, канча троллейбус, канча автобус ишке чыгып жатат? Азыркы учурда күнүнө орточо эсеп менен алганда 120-130га жакын троллейбус чыгат. Мындан тышкары 100гө жакын автобус күнүнө иштейт. Жана мындан тышкары өздөрүнүн баягы ремонтто турган, же болбосо стоянкада турган баягы транспорт да бар. Алар болсо бири-бирин алмашып ошону иштеп турат. Жана бул муниципалдык транспорттон тышкары жана кичи автобустар дагы иштеп турат да. Анан албетте бул сандар Бишкек шаары үчүн аябагандай аз. Биз ойлойбуз, эгерде ушул биздин долбоор ийгиликтүү ишке ашкандан кийин коомдук транспорттагы экономикалык ситуация баягы өзгөрсө, жаңы транспорт алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана Бишкек биздин мэрия тараптан жаңы транспорт келсе, анан ыңгайлуу шарттар түзгөнгө аракет кылабыз. Ушу жаңы транспорт демекчи, мэрия жетекчилиги тарабынан келишим түзүлүп, жаңы автобустар келет деген маалымат айтылды, туурабы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз, канча автобус келет, кандай шартта? Негизинен буга чейин бизде болгон маалымат боюнча айта кетсем, буга чейин аракеттер болгон жаңы автобустарды алганга боюнча. Бирок жанагы былтыркы пандемиянын айынан акча каражаттар жетишпей, ошонун эсебинен тендер болбой алган. Жана азыркы көчөгүнөн эле маалымат чыкты, ошол 350 автобус келет деген. Биз ойлойбуз, күтөбүз, бул автобустар келсе, электрондук билеттештирүү системасын орнотуп туруп, анан линия ашыранга биз даярбыз. Жакшы, рахмат. WhatsApp номерубузга бир суроо келген экен, ошону окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Азыр бардык эле карта менен колдонуп жаткан жок. Айдоочунун өзүнө акча берип жатышат. Ошондо күнүгө бул бир транспортко канча сом түшкөнүн сиздер кандайча эсептейсиздер дейт. Карта менен колдонгон жарандардын саны биз онлайн түрдө көрүнүп турат бизге, атайын система менен. Канча пенсионер, канча мектеп окуучусу, жана канча көк түстөгү стандарттык карта менен колдонду деп ар бир автобус, троллейбус боюнча көрүнөт. Жана накталай төлөнгөн акчалар азыркы учурда буга чейин көзөмөлдөнбөй келген. Анан накталай менен төлөнгөн акчалар боюнча хронометраж деп коет, атайын биздин транспорт башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт. Ошолор мурун эсептешчү, божомолдуу түрдөчү. Бирок азыркы учурга чейин биз толук сандарын билбейбиз. Жана бул система киргенден кийин бизге бардык сандар айкын көрүнөт. Ар бир жүргүнчү боюнча маалымат түшөт. Анан бир да сомду баягы катып алууга мүмкүнчүлүк жок болот да. Ал эми ушул мындай накталай төлөмгө толук тыюу салынгандан кийин анан бул долбоор толугу менен 100% иштеп баштайт деп жатпайсызбы? Бул мөөнөттөр боюнча айта кетсеңиз, качан кылган жатасыздар? Биз аракет кылабыз эң 2-3 айдын ичинде толук кандуу өткөргөнгө. Эми 1 жылдан ашты. Биз мындай ушул бойдон эле кете бербейбиз. Накталай акча менен баягы картага толук кандуу өтүшүбүз керек. Жана биз шаар тургундарына айта кетиш керек, ошол баягы официалдуу түрдө накталай акчага запрет коюлганга чейин жеткирбей эле азыртан эле акырындан көнүп өтө берсеңиздер болот деп. Жакшы, рахмат. Андан кийин ушу WhatsApp номерубузга дагы бир суроо келген экен, ошону сизге окуп берсем. Биздин ишкана дейт, саламатсыздарбы? Азыр кечиресиз. Саламатсыздарбы? Биздин ишкана келишимдин негизинде ар бир ай сайын биздин жумушчуларга 495 сом төлөйт дейт. Ал төлөнгөн акча биринчи айдын экинчи айга өтпөйт. Ушуга кандай жооп бересиз? Рахмат дейт. Бул ошол жол жүрүүгө арналган акча экен. Бул корпоративный карталар деп коет, атайын келишим менен түзүлгөн.
Демек бул тулпар долбоорунун ичинде болуп жатабы сөз? Карталар берилет, анан ошол картага электрондук проездной кошулат, бир айга 495 сом. Бул баягы биз мүмкүнчүлүк беребиз, эгерде жүргүнчүлөр көп жүрсө, бир айга 495 сомго проездной катары коштуруп алгыла. Же болбосо көп жүрбөсөңөр, баягы акча каражаты күйүп кетет деп корксоңор, мындай эле ар бир жол жүргөнгө 8 сомдон карта аркылуу төлөй берсеңиз болот депчи. Ошондой шарт түзүлгөн, эгерде кааласа мындай проездной коштурбай эле жүрсө болот. Ал эми мисалы менин картам бар, бирөөнүн картасы жок. Мен өзүмдүн карта менен башка бирөөнүн жол киресин төлөй аламбы? Ооба, көк түстөгү стандарттык карта менен демек бул эки кишиге азыркы суроо берип узаткан көрөрманыбыз ошондой кылса болобу? Бул жерде проезднойлорго бир эле адамга берилет. Бир адамга жол жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал эми стандарттык болсо өзүнүн тарифтери бар да. Ошол стандарттык тариф болсо 2-3 кишиге каалаганча төлөй берсе болот. Колдоно берсе болот. Ошондо шарт кандай колдонулат? Карта мисалы менин колумда, экинчи адам ошол коомдук транспортко түштү, анан мен анын жол киресин кантип төлөйм? Мисалы балансыңызда 100 сом болсо, сиз 10 адамга төлөсөңүз болот, балансыңыздан 80 сом кетет. Ошол бир карта менен төлөп кирсеңиз болот да. Бир учурда эгер кирген, бир учурда баланстан 80 сом бир убакта кетет. Ал эми проезднойдо өтпөйсүзбү? Проезднойдо бул мобилдик тариф сыяктуу эле да, бир айга 495 сом калат. Ошол бир айдын ичинде каалашынча өзү жол жүргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Жакшы, эгер ошол карта жана башында айтып кеттиңиз эле, карта эгер чийилип калса же жоголуп кетсе деп кайра башынан алганга акча төлөнөбү? Биздин пенсионерлерге жана кызыл түстөгү карталар кайра бир жолу бекер алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми көк түстөгү мектеп окуучуларына кайра алганда сатып алышат. Ал эми балансындагы акча каражаты болсо, аны атайын жеке кабинет аркылуу кайра кайтарып алса болот. Бул үчүн ошол карта алгандан кийин интернет аркылуу жеке кабинетке байлап, ошол аркылуу өзүнүн балансын көзөмөлдөп, мисалы акча салгандан кийин канча сом калды деп баардыгын көрсө болот. Бул жерде ыңгайлуулугу дагы бир жолу айта кетиш керек, мисалы мектеп окуучуларына ата-энеси карта алгандан кийин ал жерге жеке өзүнүн мобилдик тиркемеге картаны байлап туруп, анан байлагандан кийин ал картадан көрүнүп турат, кайсы канча саат канчада автобуска же троллейбуска отурду дегеничи. Анан ошол жерден ата-энеси мисалы мектептен чыкканда отурдубу, отурган жокпу, ошонун баарын көрүп, бул жерде ыңгайлуулук жана коопсуздук маселеси дагы бар. Ал эми дагы бир кошумчалай кетсек, биз мобилдик тиркемебизге онлайн картаны киргиздик. Бул жерде ар бир жана автобус жана троллейбусту онлайн түрдө көзөмөлдөсө болот. Мисалы каякта кетип баратат азыр депчи. Анан аялдамага чыкканда пландап туруп, мисалы 2 мүнөттөн кийин троллейбус келет деп бакта картадан көрүнөт. Ошого пландап туруп чыкса болот. Жакшы, жана сиз башында айтып кетпедиңизби, менин суроомчу, эмне үчүн мындай 100% эл кабыл албай жатат, колдонбой жатат дегенде, сөзүңүздө мындай эми негизи эле сөзүңүздө эле эмес, ошол картаны канчалык көп киши колдонсо, ошол эле мэриянын бюджетине акча түшөт. Туурабы? Демек өзүгө эле жакшы. Анан ушул долбоорду мындай жайылтуу боюнча жарандык коом менен, шаардыктарыбыз менен кандай иш жүргүзүп жатасыздар? Былтыр 1-мартта киргенден биз активдүү түрдө иш алып барганбыз. 200дөн ашык биздин консультант жалдап атайын автобус жана троллейбустарга ар бир кое берип, ал жерде иштеткенбиз. Ал жерде биздин жарандар менен маалымат иш алып барышкан, түшүндүрүп, суроолоруна жооп берип, кандай колдонуш керек, баардык маалыматты беришкен. Бир ай бою ошондой маалыматтык кампанияны активдүү түрдө жүргүзгөнбүз. Жана андан тышкары биз интернет сайттарда биздин атайын баракчаларыбыз бар. Ошол жерден дагы маалымат бөлүшөбүз, суроолор болсо ошол жерден жооп беребиз. Андан тышкары WhatsApp'та жана Telegram каналдарыбыз бар. Ал жерден да биздин адистер оперативдүү түрдө суроолор болсо жооп беришет. Жана телевизор аркылуу дагы маалымат кампаниясын жүргүзүп, видеороликтерди жүргүзгөнбүз. Ошол компания жүргүзүп, максималдуу түрдө картаны жайылтууга аракет кылып жатабыз. Жана биздин жарандарыбызга дагы айтып кетет элек, активдүү
өтүңүздөр деп өтүнүшүм. Эми мындай сиздер ошол долбоорду иштетип баштагандан бери мындай статистиканы улам жүргүзүп турсаңыздар керек, туурабы? Бул долбоор иштеп баштаганга чейин жана иштеп баштагандан кийин ошол бюджетке коомдук транспорттан түшкөн акчанын айырмачылыгы кандай болду? Айырмачылык албетте бар, бирок азырынча баягы толук кандуу цифралар чыга элек. Анан биз бардык маалыматтарды топтоп жатабыз, анан кийинчерээк баягы толук кандуу кирсе, анан бардык маалыматты топтоп туруп биз мэрияга беребиз. Анан бул жерде айта турчу нерсе, бул айдоочулардан да көп нерсе көз каранды. Анткени алар кээ бирлөрү карта менен албай, же болбосо накталай төлөм жүргүзсө ошолорду алып, ошолордун сол чөнтүккө кеткен учурлар да бар азыркы учурда. Ошолордун бардыгы кеткенден кийин анан биз карталар толук кандуу ишке киргизебиз. Ушул эле суроону Facebook колдонуучу сурап жатат да, мындай жок дегенде болжолдуу түрдө айырмачылыктарды сан менен айтып бере аласыздарбы дейт. Тулбар киргичекти жана киргенден кийин киреше канчага көбөйдү? Биздин пландарыбыз боюнча процент менен эки эсе өсөт деген пландар бар болчу. Бирок азыркы учурда күнүнө мисалы 20 000ден ашуун жүргүнчү карта менен колдонсо, жалпы санынан бул 100 000ге жакын жүргүнчү автобус жана троллейбустарга түшөт. Анан ошол жерден мындай болжолдуу түрдө эсептеп койсок болот, канча акча накталай түрдө канча акча карта менен кетип атат. Азыркы учурга чейин 4 миллионго жакын карта менен жол жүргөндөр болду. Ал эми жалпы санынан бир жылда троллейбус жана автобустарга берилген карталардын санычы? Берилген карталардын саны 130 000ге жакын, көк түстөгү карта. Ал эми кызыл түстөгү 46 000ге жакын. Негизи жалпы санынан 190 000ге жакын карта таратылды. Жакшы, WhatsApp номерубузга дагы бир суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Аскер пенсионерлерине Тулпар картасы качан берилет дейт. Жакшы суроо болду. Бул аскер пенсионерлери боюнча азыр суроо ачык бойдон калууда. Себеби дегенде бул жерде бюрократиялык дагы маселелер бар экен. МВДнын же болбосо аскер ошол организациялардын пенсиондук фонддору өзүнчө болгондуктан ошол мэрия менен баягы документалдуу түрдө бюрократиялык мамилелери жөнгө салынгандан кийин, официалдуу бизге разрешение берилгенден кийин анан карта бергенге биз укуктуубуз. Бирок азыр суроо ачык, бул боюнча иштер жүрүп жатат. Жакынкы учурда чечим чыгат деген ойдобуз. Ошондо азыр жеңилдетилген түрдө кимдер алып жатат Тулпар картасын? Бишкек шаарынын катталган жашы жеткен, жаш боюнча алган пенсионерлер. Алар 50 сомдо төлөшпөйт, 50 сом акысын төлөшөбү? Төлөшпөйт. Картаны да бекер алат, жол жүргөнгө да бекер алар. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү категориядагы мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандар жана 7 жашка чейинки жаш балдар, аларга карта берилбейт, алар бекер жол жүргө. Ал эми мектеп окуучулары кандай шарт менен төлөшөт? Мектеп окуучуларына картаны 50 сомдон алышат, бирок алардын бир өзгөчөлүгү, алардын ай сайын баягы жеңилдетилген тариф боюнча 175 сомдон проездной алып, ошол боюнча колдонсо болот да. 175 сом, 175 сом бул эми күнүнө 20 күнгө бөлгөндө аз эле чыгат. Мисалы, күнүнө 2 жол жүрсө, ошол проездной алып, жол жүргөнгө бул выгодныйраак болот деп айтсак болот. Жакшы, эми ошол картаны толтуруу маселелерине да токтоло кетсек, кандай жолдор менен толтурса, банк карталар аркылуу толтурса болобу, электрондук ошол эле капчыктар аркылуу? Азыркы учурда биз бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенбиз. Бул электрондук капчыктар аркылуу дагы толтурса болот. Элсом, Элкарт, же болбосо Демир, бардык мүмкүн болгон электрондук системалар аркылуу төлөмдү ошол толтурганга шарт түзгөнбүз. Мындан тышкары терминалдар аркылуу дагы толтурса болот. Кээ бир терминалдарда комиссия алынбайт, кээ бирлөрүнөн алынат. Биздин сайтта толук маалымат камтылган бул боюнча. Кайсыл терминалдардан кандай түрдө балансты толуктаса болот деген.
Жакшы, жоогуңузга рахмат Бекжан мырза. Анда эмесе бизге кайра кыска жарнамалык тыныгуунун убагы келип калган экен. Маегибизди ошол жарнамадан кийин улантсак. Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз Борбор калабыздагы коомдук транспортто электрондук билет системасы тууралуу маек кылып жатабыз. Студиябыздагы коногубуз Тулпар долбоорунун коомчулук менен иш алып баруучу адиси Акматбеков Бекжан Майрамбекович. Студиядагы телефон номерлары дагы бир жолу кайталап кетейин. Жаңы кошулган көрөрмандар үчүн 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Бекжан мырза, ошол жарнама убагында бизге суроолор келип калган экен. Ошондон сизге окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Абдан жакшы иш кылып жатыпсыздар. Картанын жарамдуулугу канча мөөнөткө чейин же чексизби? Себеби карта менен күйүп кеткен учурлар көп эле болуп жатпайбы дейт. Картанын өзүнүн чектелген убактысы жок. Картаны туура колдонсо, сындырбай мындай көп убакытка чейин колдоно берсе болот. Жана ушул эле көрөрманыбыз суроо жаткан экен. Зарплатный картасынан которо алабызбы, толуктай алабызбы деп сураптыр. Бул жерде банктан көз каранды болот. Мисалы, ошол эле Элкарт боюнча, эгерде Элкарттын мобилдик капчыгы болсо, ал жерден Тулпардын балансын толуктаса болот, комиссиясыз. Комиссиясы жок, э? Азыркы учурда биз кошумчалай кетсем, банк карталары менен дагы төлөм жүргүзгөнгө функцияны киргизгенге аракет кылып жатабыз. Бул бирок азыр жаңы гана баштап изилдеп жатабыз. Анан кийинчерээк киргизебиз деген ойдобуз. Жакшы, рахмат. Жанагы эми ошол сиздердин Тулпар долбоорунун тиркемеси жөнүндө да мындай көрөрмандарга кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз, эмне деген жеңилдиктер бар, ал жакта кандай маалыматтар тапсак болот? Тулпар мобилдик тиркеме бул бардык телефондорго Android жана iOS системасынын негизиндеги телефондордун бардыгына өчүрсө болот. Ал жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Биринчиден, картаны кошуп, мисалы 2-3 картаны кошуп, ошол жерден бир баланс менен колдонсо болот. Мындан тышкары статистиканы көрсө болот, канча жол жүргөнүн көзөмөлдөсө болот. Анан жана айтып кеткендей, онлайн түрдө автобус жана троллейбустардын Бишкек шаарындагы онлайн түрдө көрсө болот, кайсы жерде кетип бараткандыгын. Анан ошол эле проезднойлорду атайын тариф менен алса болот. Жана Тулпар мобилдик тиркемеси аркылуу жаңы функция киргизилген, азыр киргизип жатабыз. Бул атайын QR код менен төлөм жүргүзүү, жана программанын башында айтып кетпедимби? Мындай QR код менен автобус жана троллейбустарга чапталат. Ошол Тулпар тиркемесине кирип, QR кодду сканировать этип туруп, жеңил эле төлөм жүргүзсө болот. Жакшы, жана WhatsApp номерубузга дагы бир көрөрман суроо жаткан экен. Саламатсыздарбы дейт. Троллейбус баасы 10 сом болдубу? Менден 17-чи троллейбустун айдоочусу 10 сом алды дейт. Азыркы учурда тариф эч кандай өзгөргөн эмес. Троллейбус жана автобустардын баасы 8 сом бойдон. Эгерде кандайдыр бир өзгөрүү болсо, ал бир гана Бишкек шаардык кеңеш аркылуу чечилет. Атайын токтом аркылуу азырынча андай чечим боло берек. Ошондуктан эгерде автобус жана троллейбустардан ошондой бир мыйзамсыз иштер болсо, транспорттун номерлерин каттап, жаттап алып, мэриянын транспорт башкармалыгына жазсаңыз болот. Ал жерден атайын карап чыгышып, анан жообун беришет. Дагы бир WhatsApp номеруна келген сурообуз бар экен. Мен пенсионермин дейт. Пенсионерлерге картаны кайсыл жерден алса болот, кайдан алам дейт?
Пенсионерлер боюнча азыр 3 биздин сервистик борбор иштеп жатат. Ал 3 район боюнча бөлүнгөн. Бул Октябрь, Ленин жана Свердлов райондору боюнча. Ал жерде ошол акиматтарда берилип жатат. Октябрь району боюнча акимат бул Медеров көчөсү менен Байтик Батыр көчөсүндө жайгашкан. Ал эми Свердлов райондук акиматы бул Жебек жолу көчөсүндө жайгашкан. Ал эми кечиресиз Чүй көчөсүндө жайгашкан. Ал эми жана айтып кеткен Ленин району бул Жебек Чүй менен Денсиапенин Чүй менен 327 ошол зданияда жайгашкан да акиматта. Ошол жерден алса болот. Ал эми азыркы учурда ошол пенсия курагындагы адамдар эгер картасы жок болсо, бирок пенсия көбөлүгү бар, алар ошол коомдук транспортто ошол пенсия көбөлүктөрүн көрсөтүп жүргөнгө акылуу да турабы? Ооба, азыр толук кандуу өтмөйүнчө алар пенсия көбөлүгүн көрсөтүп жүрө беришет. Бирок азыртадан алууга биз айтып кетет элек, алып бериңиздер деп. Себеби официалдуу түрдө өткөндө ал жерде тыгындар пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр ак бош, каалаган учурда барып алсаңыздар болот. Эми негизи сиздин долбоорго кичине мындай тиешеси жок болушу мүмкүн, бирок жалпы жана бир шарыктар үчүн абдан мындай көйгөйлүү маселе ушул коомдук транспорттун жетишсиздиги. Биздин программадан да көрүп жатабыз. Деги эле шаардыктар абдан көп кайрылат да, коомдук транспорт жетишсиз. Анан ушул боюнча мэрия жетекчилиги тарабынан кандай иштер жүрүп жатат? Эгер өзүңүздүн багытыңыз боюнча билесиздерби? Мисалы, ошол эле жанагы 300 автобус келет дедик, андан башка кандай иштер жүрүп жатат? Бул жаңы автобус жана троллейбустарды алуу боюнча мэрия тараптан иштер жүрүп жатат. Мисалы, инвесторлорду тартып, мамлекеттик жеке кызматташтыктын негизинде келиңиздер, иштеңиздер деп чакыруулар болгон. 30 маршруттагы ушул жылдын башында маалымат берилгендей 30 маршрут атайын ачылып, ошолор атайын инвесторлорго иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эгерде каалагандар болсо, ошол жерге барып маршруттарын ачып, автобустарды алып келип иштетсе болот да. Ал эми биз ойлойбуз, бул система негизинен коомдук транспорттун өнүгүшүнүн, реформасынын эң бир өзөгү болуп башталат. Себеби дегенде эң башкысы бул акча каражаттарынын ачык болуш керек. Ачык айкын болсо гана ошол жерде өнүгүү болот. Анан коомдук транспортты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул Тулпар картасы менен мындай шаардын чекесиндеги каттамдар бар го, автобустар. Ошолорго төлөсө болобу жол кире акысын? Эгерде ал автобустар Бишкек шаарынын мэриясына караштуу болсо, азыр 2-3 автобустук каттам бар. Ал Бишкек шаарынын тышына барып, шаардын ошол Чүй областына чейин барышат, кээ бир айылдарына чейин. Ошолорго төлөсө болот. Бирок ал жерде өзүнүн тарифтери бар атайын. Ошол тарифтер боюнча төлөнөт. Жана WhatsApp номерубузга дагы бир суроо келген. Саламатсыздарбы дейт. Дордойго каттаган маршрутка пенсионерлерге 12 сом алып жатышат. Пенсия адамдарына жеңилдик жокпу дейт. Бул боюнча 312-нчи айтып кеткен токтом боюнча ал жерде атайын каттамдар бар. Кайсыл каттамдар 10 сомдон алат, кайсыл каттамдар көбүрөөк алат да. Ошолор боюнча токтом боюнча жүрүшөт. Эгерде акча каражатын көбүрөөк алып койсо, сиздер болсо мэрияга кайрылсаңыздар болот. Ал жерден сиздин кайрылууңузду карап чыгышат. Жакшы, рахмат. Анда эмесе Бекжан мырза, ошол менен биздин программабызга бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Студиябызга келип кызыктуу маек уруп бериңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Тулпар долбоорунун коомчулук менен иш алып баруучу адиси Ахматбеков Бекжан Майрамбекович болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.